азыркы биздин аялдарыбыз Кыргызстанда. Кыздарыбыз эмес, энелер экен. 50-дөгү, 60-дагы, 70 жаштагы энелерибиз, эжекелерибиз, апаларыбыз бирөөнүн чоң апалары маникюр, педикюр, наращивание ногтей, тату, наращивание бровей деп коет экен. Бу кашын кырып туруп, каш чиет экен. Эми бу кирпик биягына кирпик кошкон эмес, кирпикти жулбайт экен эми. Үстөн кошуп коет экен. Анысын алып койсо болот экен, ал жеңил экен. Бирок бул кашты кырып туруп, анан ошол жерди татуировка сыяктуу кылып тешип туруп ультрамарин менен толтурса, кийин ага суу өтпөйт экен да. Тырмак өстүрөт экен, тырмагын үстүнөн тырмак өстүрсө, аны специалист атайын адамдар келип туруп албаса, алынбайт. Ошондой түрлөр болсо керек да, кээ бирлер жеңил алынса керек. Халал деп коет мишкен. Кээ бирлер алынат, кээ бирлер алынбаса керек. Атайын специалист чакырып алыш керек. Эми ошол кемпир апаларыбыз, эжекелерибиз, энелерибиз о дүйнө салат экен да. Өлүп калганда анан жуушубуз керек. Толук денеге суу жеткирип, анан жаназа өтөт. Ошол жаназасы өтүш үчүн, кечирим сурап калып, кечирим өтүш үчүн дененин баардыгына суу жетиш керек. Ошол дененин баардыгында баягы тырмагына суу жетиш керек болчу, кашына суу жетиш керек болчу. Татуировка кылып койгон жерлерин чийдирип алган, кооступ алган, гүл тартып алган жерлерине да суу жетиш керек болчу. Суу жетпей калса жаназа өтпөйт. Ошондой болбош үчүн майрам суусун алабыз дейт го. Бүгүн жан берсе, эртең көмөбүз да. Ошо бүгүн майрам суусун алып, ичин сүртүп, ичиндеги бар нажасат нерселерди жууп тазалап коет атпайбы майрам суу деген ошол. Эртеңки жаназанын алдында жууганда бул жактан нерселер чыкпасын деп бүгүн даярдап коебуз да кечинде. Вот ошол даярдап жатканда, бүгүн майрам суусун алып жатканда, жанагы кемпир апалар о дүйнө салып кетсе, мындай тырмактар менен, жасалма каштар менен, татуировкалары менен, ошолордун балдарына, кыздарына айтыш керек болот, атайын специалист алып келип туруп, жанагы нерселерди тазалап алып койгула. Болбосо эртең жаназа өтпөйт деп айтыш керек болмок. Ошондой эле бирөө жаракат алган. Жаракатын кургатып коюшsun. Эртең жууп атканда кепин канжалап калбасын. Айтышпайт да. Анан эртеси жууп атканда анан кепин канжаланып калат. Болду, ошо менен улантабыз. Эми таза узаталык да. Же сууга чогуу өтүп кеткен болсо эмне болот? Баягы суу чыга берет. Антпеш үчүн бүгүн чыгарып даярдап коелук. Эртең кайра кепин таза кетсин. Кайра канжалап калбасын. Билесиз? Ошо чачтарды дагы лак менен тырмактарын боёйт, чачтарын боёйт краскалары менен. Эгер сууну өткөрбөй турган лак болсо, краска болсо, аларын дагы маселени чечиш керек. Ошон үчүн бизде исламда кандай? Бизде аялдарыбыз иманы менен сулуу болуш керек. Сырткы келбетин сулуулап жасап алган кукла болуп, бирок ичинен жес кемпир болгонун кереги жок. Ал даарат албайт, намаз окубайт. Аялдар иманы менен сыртынан нур жанат. Имандуу аялдар андай даарат өтпөй тургандай лак, краска колдонбойт. Колдонса хына колдонот, же натуральный биолор колдонот, баягындай суу өткөрө турган деңгээлде. Кокус о дүйнө салып кетсе, денеси жуулганда суу өтө тургандай деңгээлдеги краска, лак болсо, мейли. Кокус күнүгө даарат алат турабы 5 мал намазда. Ошондо суу өтө тургандай болуш керек. Ошол лак, краскаларына. Өтпөсө болбойт. Намазы жок, даарат жок, намаз жок. Жыныстык катташ кылат, турабы? Гусул алыш керек, антпесе намаз өтпөйт. Гусул өтүш үчүн кандай лак алыш керек экен? Жанагындай суу жууганда суу өтө тургандай болуш керек. Бул нерсеге көңүл буруш керек. Көңүл бурбаса эмне кылат? Сыртынан эптеп жасап кое беребиз элдин көзүнчө. Бирок биз жаназа эмнеге окуп атабыз? Эл эмнеге чогулуп атат? Эл баягы жылкынын этин, уйдун этин жегенге чогулуп атат да. Кечирим сураганга аз эле чогулат да, даарат алгандар аз эле да, баягы эле. Бирок имандуулар бар, күйүп бышкандар бар, кыжалат болгондар бар, намустуулар бар, ошолорго айтылып аткан сөз.
Dini менен иши жокторго айтканың айт, айтпаганың айтпа, оң кулактан сол кулактан оң кулак агып кете берет. Дава жок деген сөз аларга. Дава жок деген, дарысы жок деген сөз. Эми Кудай Таалам жүрөктөрүн ойготсун. Ооруган жүрөктөргө шифасын берсин. Ошондой сырткы келбетин кооздоп, ички иманын коостобой жүргөндөргө Кудай Таалам иман берсин.